Бүркүттөрдүн ургаачылары келечектеги балапандары үчүн атасын кантип тандаганын билесизби? Алгач кургап калган чыбыкты оозуна тиштеп, асманга бийип учуп, айлана баштайт. Жанында болсо, келечекте ата болом деген талапкерлер ургаачы бүркүттү тегеренип учат. Ата болчу азаматтар көбөйгөнүн сезген ургаачы бүркүт оозундагы чыбыкты кое берип карап турат. Ылдый көздөй түшүп бараткан чыбыкты бүркүттөрдүн бирөөсү эпчилдикке салып, абадан тиштеп, кайра акыры ургаачынын тумшугуна тиштелет. Ургаачы кайра чырпыкты кое берет. Эркектер жан талашып учуп, кайра чырпыкты ээсине кайтарат. Бул абал бир нече жолу кайталанат. Эгер ургаачы ыргыткан чыбыкты шамдагайчысы кайра тутуп, кайтара ала турган эркек бүркүт чыкса, ургаачы бүркүт тагдыр ушул экен деп ал азаматты тандайт. Алар эми бир үй бүлө куруп, кураган саман менен чыбыктарды бийик аска боорунда уя курушат. Жана ал уяны жылуулашуу үчүн тумшук менен өз денесинин мамык жана жүндөрү менен тыта баштайт. Уянын баардык тешиктерин бул мамык жана жүн менен жылуулап, келечектеги балапандар үчүн ыңгайлуу жана жумшак кылганга аракет кылышат. Бир нече убакыттан кийин бүркүт эне балапандарды алсыз жылаңач абалында жумурткадан басып чыгарат. Балапандардын ата-энеси экөөнү ысык сууктан коруп, жамгыр менен шамалдан өз канаттары менен калкалайт. Тумшугуна суу жана азык алып келип берип чоңойтушат. Бала бара-бара балапандарга жүн чыгып, канат байлайт. Муну көргөн ата-энеси убакыт келди деп чечишет. Эркек бүркүт алгач балдарын акырын уянын кырына алып келип, канаты жана тумшугу менен уядагы баардык мамык менен жүндөрдү тытып, улам секирип, жалгыз гана катуу чыбыктар кала тургандай абалга алып келет. Эмне үчүн деген суроо жаралса керек. Албетте, муну балапандар да түшүнбөйт. Буга чейин жумшак, жылуу уясын эмне үчүн атасы талкалап, ыңгайсыздык жаратканын таң калышат. Бул мезгилге чейин ушунчалык мээримдүү жана камкор болгон ата-энесинин заматта өзгөргөнүн түшүнө албайт. Ургаачы бүркүт болсо, суу бетинен майда балыктарды тутуп, мурункудай балдарына алып келип бербестен, уядан бир аз алыс жерге конуп, өзү жей баштайт. Балапандар болушунча оозун ачып, чыйпылдап, апасын чакырганга аракет кылышат. Кечээ эле жамгыр күндөн калкалап, камкордук кылган атасы бүгүн уяны бузуп, өзү жебестен балдарына азык таштаган энеси балыкты бөлүшпөстөн өзү жеп жатканын кызык болот. Курсагы ачканда айласыз балапандар ордунан жылып аракет кылууга өтөт. Буга чейин кылып көрбөгөн аракеттерге батынышат. Ата-энеси мурункудай эле мамиле кыла берсе, балапандар да мындай кылууга аракет кылышпак эмес. Балапандар акырын уядан чыгып, аска боорунан түшүп кетет. Мына эми ургаачы бүркүт эркегинин баамдап жүргөн шамдагайлык керегине жарайт. Заматта атасы артынан учуп, кудум чыбыкты туткан сымал балапанына жонун тосуп, кайра аска бооруна алып келип коет. Бул абал улам-улам кайталана берет. Балапандар аскадан кулагандан, ал эми атасы кайра мурунку абалына кайтарткандан чарчабайт. Кызыгы, бир да бүркүт баласын жерге түшүп өлбөйт. Кыйналып жатып, балапан бир маалда мурун кылып көрбөгөн бир аракеттерди кылат. Канаттарын абага жайып, калкый баштайт. Ушундай ыкма аркылуу акыр аягы атасынын жардамы менен учканды дагы үйрөнүшөт. Учканды үйрөнгөн соң ата-энеси кайсыл жерден балык уулаганды көрүшөт. Эми мурункудай атам же апам качан тумшугунда балык алып келет деп күтпөстөн, алар өзүн өзү бакканга өтөт. Бүркүттөрдүн бала тарбиялоо ыкмасы бул үчүн абдан маанилүү. Руханий жактан бекем жана ден соолугу чың болгон балдарды тарбиялоону кааласаңыз, анда аларды ашыкча жылуу жана жумшак уяда сактоодон баш тартыңыз. Өздөрүнүн канаты бекемделип балык тутканды билсе да, балык алып келгенди токтотуңуз. Алардын катасына бүркүт сымал сабыр кылып, улам кайра ашыкча боор орутпастан аракетине көз салыңыз. Сиздин азыр боор орумуш болгонуңуз эртеңки балдардын келечегине балда чабат. Алар менен болгону жашоо тажрыйба,
акыл насаатыңыз менен, кеп кеңешиңиз менен жардам бериңиз. Ургаачы бүркүт улам чыбыкты ыргытып, келечектеги балдарына татыктуу ата тандоосуна карап, канчалык эже карындаштарыбыз ушул бүркүтчөлүк акылы жокпу деп ойлонуп кетесиң. Эгер ал тандабай эле бир эркек бүркүт менен үй бүлө курса, балапандарынын көбү аскадан кулап жок болмок. Ал эми бүркүттөр башка куштар сымал көп деле балалуу болбойт. Ашып кетсе бир же экөө. Өмүр бою ата энесинин жылуу жана жумшак уясынан чыкпаган жигиттерден келечекте мыкты ата чыгышы кыйын. Урматтуу эже карындаштар, эркектин байлык сулуулук макамына эмес, адамгерчилик турмуш кыйынчылыгына туруктуу экендигине карап тандаңыздар. Болбосо ургачы бүркүткө каркайган карга жуп болуп калышы ыктымал. Даярдаган Нурият Абдулазиз.